Туугандар, ассаламу алейкум. Эгерде эсиңерде болсо, буга чейин таксопарк Форсаж деген таксопаркты рекламалай кеткенбиз. Бүгүн чалыпты Нургазы дагы сонун акцияларды кылып койдук деп. Например, FAV B70 шарттарды Комфорт Плюска 2700 рубльдан кылып коюптур айдын аягына чейин. Айдын аягынан кийин 3000 рубль болот экен туугандар. Ошондой эле Cherry 7 Pro Max Exit'терди айдын аягына чейин 3000 рубльдан кылып коюптур, айдын аягынан кийин 3200 рубльдан болот экен. Ал жерде эконом тарифтерге да машиналар бар. Жаңылары 1900дөн, эскилери 1800 рубльдан туугандар. Комфорт Плюстарга 15000 накопительный депозити бар, экономдорго болсо 10000 рубль накопительный депозити бар туугандар. Күнүнө 200 рубльдан алат. Өтө жакшы условия менен берип атат. Айтат, Нургазы почти Москва боюнча Комфорт Плюстарга 2700дөн эч жерде жок дейт туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына көргөзүп коем. Эгерде кимде ким арендага машина издеп аткан болсо, ошол номерлерге чалып, машинаны алып ишти кыла бересиздер туугандар. Ушундай кеттик анда биз видеону дальше уланталы. Буйруса биринчи пачин бар туугандар. Өтө сонун жаңылыктар бар, муну көргөзүп коеюн. 35 мүнөттө центрге 3305 рубльге келдим. Уже кийинки заказ түшүп калыптыр. Так, туугандар. Өткөндө айттым эле, бул жакта бир окууга тапшырып, бир журналистикага, аны мунуга тапшырып окуп коеюн десем, бир аз кеч калыпмын туугандар. Уже 15-нен баштап набор окууга бүтөт экен эле. Анан кийин кечээ күнү келчем экөөбүз отуруп спорт этип кетип, мен айттым, жаңы жылга чейин буюрса английский курстарга барып, англисчени үйрөнүп, прям шыр сүйлөй турган болуп үйрөнүп, буюрса жаңы жылга чейин үйрөнсөм, өзүм бир мындай чет өлкөгө бир жерге бир жумага барып эс алып келем деп катын менен спорт этип кеттик. Катын, сен үйрөнө албайсың деп атат. Мен үйрөнсөм ошол жака барып келейин десем, ал хорошо деп атат. Көрөбүз эми туугандар, көрөбүз. Жүрө бербестен эле бекерли кечке таксиде эле жүрүп, англис тилин үйрөнүп, чет өлкөлөргө барып, дальнейшем балдарым кичине чоңоюп калса, жанагынтип путешествие кылгым келип атат туугандар. Бүт жанагындай сонун жерлерге, мисалы үчүн Германия, Европаларга, Америкага чейин барып колдон келсе виза жасап коюпту. Ошентип өзүмчө бир жаңы жерлерди көрүп, өзүмө жаңы бир опыт ашырайын деп чечтим туугандар. Буюрса бүгүн жума, обедден чыктым, биринчи заказ көрдүңөр. Ушундай. Өткөнкү жанагы Дубайга жиберилген досума дагы жазып, буюрса айткам, англисчени үйрөнөм, анан кийин кеңири экөөбүз сүйлөшөбүз депчи. Так что пландар жакшы туугандар. Буюрса сиздер менен чогуу бирге ашырабыз баардыгын. Кеттик анда. Бүгүн пробкада катуу болуп атат. Үчүнчү заказ Глазово деген коттеджный поселокко келип калдым. О, Шереметованын үстү. 1 саат 15 мүнөт дегенде келдим. Так, завершить. 6458 рубль болду. 1 саат 15 мүнөттө. Уже бул жактан тариф да иштебей калат экен даже. Просто скатка аз эле калды эле. Аэропортко көздөп жетип калайын. 3 заказ менен 10400 рубль болду. 3 заказ менен бүгүнкү. Жол ара могул чет-четтеги орустар деги эле. Загородом кандай жашайт, үйлөрү, нар жак бер жактарын бир сыра көргөзүп кетсем. Техникалар деле бар, эски биздин Кыргызстандагыдай эле. Водовоздор, жана башка ушундай техникалар. 32000 Шереметова деле жарым саатта жетет экенбиз. Чет жактагы үйлөр туугандар как обычно эле. Пеноблок ошого окшогон эле материалдар менен эле үйлөрдү куруп, мондай эски техникалар менен эле песок, асфальт ошого окшогон нерселерди ташып эле ушундай эле жашайт туугандар. Чет жактагыларчы. Мындан хуже жашаган жерлери бар, жанагы мультиктегидей эле деревянный үйлөрдө эле жашаган орустар көп. Чет жактарда, областтарда, мондай чет жактарга келсеңчи, жолдору, техникалары, даже заправкалары деле эски болот. Мына. Обычный эле эски зил бар го обычный. Мына да. Полялары бул жакта. Неси кызыктуу, токойлору өтө красивый, орустардын өтө красивый. Могул жер коттеджный поселок экен. Мондай байлар жашаган жерлерде сразу эле тегерек жетін бийик 2-3 метрлик заборлорду кылып, мондай окшош үйлөрдү салып, красивый кылып, сонун кылып коет. А карапайымдыкы, как обычно эле.
шети тосылған емес, үйлері қишайған, машиналары эски. Айтор ушундай. Буга чейин өтө көп жанагындай суроолор болчу. Нургазы кандай регистратор колдоносуң депчи. Мен буга чейин өзү регистратор колдонбойт элем. Билесиңер, мен экшн камерага тартам постоянный видеолорду. Бирок жанагы мени сүзүп кеткенден кийин туугандар регистратор коюшка туура келди. Бүгүн мондай сон регистратор койдук. Адилет досум сон кылып регистраторду коюп, ассаламу алейкум досум. Ассаламу алейкум. Мынакей туугандар. Адилет досум сонун кылып мондай 70 май деген регистратор коюп берди. Полностью ол жактан проводдорун алып түшүп, эч жерден эч нерсеси көрүнбөйт. Бирөөсү сыртын тартат, бирөөсү монтип көрүнбөгөн жерге сонун көзгө ташталбаган жерге коюп, ичин тарта турган кылып берет. Адилеттен бунун бааларын айта кет. Ассаламу алейкум туугандар, да бир жолу. Бул 70 май A500S деген модель. Комплекте буда флеш карта 64 гигабайт, 2 камера, ичи сыртын тартат, качество жакшы. Акчасы 10 000 рубль туугандар. Номер таштап коебуз ошол жерге, ошо көрсөткөн номерден WhatsAppка жазып кайрыла бересиздер. 10 000ге установкасы, наркберкиси, флешкасы, бүт бардыгы комплект ичинде. Установкасы менен коюп берет. Бүт бар. 10 000 рубльга кыскасы туугандар полностью бүтүрүп берет. Мен ишара дагы бунун ичинде кандай съемка болуп, кандай көргөзүп атат, аларын да көргөзөм туугандар. Действительно жакшы экен. Регистраторду автоматически телефонго улап, Wi-Fi'дан улап, ошол жерде болуп аткан жанагындай атайын кызык видеолор болсо, сразу скачать этип телефондон өзүңөр көрүп турсаңыздар дагы болот экен туугандар. Качествосы дагы өтө жакшы туугандар. Андыктан Адилеттин телефон номерин көргөзүп коем, WhatsApp'тан чалып, жазып, ушул балага кайрыла бересиңер туугандар. Лобняга көптөн бери кире эле келем. Жолдорун укмуш кылып коюптур эми. Ортосунан бөлүп, решетка кылып, асфальттарын карап койгула. Канча болду эле бул жака кире эле өзү дагы. Молодцы. Бир 2-3 ай кирбей калсаң эле вообще необычный өзгөрүп салат. Жолдорун сонун кылыптыр. Лобнянын будущий бар экен. Аэропортко жакын тем более. Байкуштар кичине чекеси бири-бирине тийип кеткен экен, турат эми Шереметованын жолун бүт жабып алып. Шереметовада жаман көпкө кармалып калдым. Ана берет, мына берет деп бир заказды терминал Д'дан берип, ёлки точкасын туура эмес көргөзүп алган экен, өзү терминал S'да. Өткөндө ошентип барып, бир суткага култанып калдым эле. Ошентип отуруп, бир 2-3 саатта күтүп калдым окшойт. Так, азыр шаарга келип калдым, платный дорога менен 4676 рубльге келдим шаарга. И заказчиктер от менен өтүп кетиптир. Ладно. Кеттик туугандар. Кызыктын баары эми башталат. Аз кечиндер только каратыш кылыш керек. Минималки 2000ден болот. 5-6 мүнөткө да 2000-2200 ушундай барабыз берсе. Я думала ко мне на ручку. Я такая хотела мягко отказаться. Там дальше не идет, там сзади сиденье. Че, ребят, меня, значит, посадили далеко от вас, да? Спасибо. Не трогайся пока, да, я сейчас? Ау. Ты сам туда сел. Не, братух, меня все равно сказали, слышь, пошел. Но если я местный, ты местный, я тебя спрашиваю, я должен убедить, что ты не А я, шпион. например, шпион, чтобы я не поняла, вот если с собой... И вновь ты не скучаешь без меня там? Там весело, Слав. Жарым саатта 4000 рубльга алып келдим. Жолкилер хлам мас экен. Бирөөсү кусам дейт, бирөөсү сием дейт. Эне урайында. Алып барып эле шагыл төккөн эле төгүрөсү баркыла кирген эле.
Машинадан түшіп эле баардыгыбыз жүгүрүп кетишти. Сразу эле центрге айдадым. Рублевкадан түн жарымда В-класска кыйын заказ беришчи. Азыр 20 мүнөттө центрге жетем кайра. Не, нормально все. Всего доброго. Только здрасте, до свидания деген заказдар болуп атат. 14 минут, 15 минут. 2200, 2,5 миң. Так, парковкасы платный экен, төлөп коеюн. Иван, ты будешь проницательный? Каблучков. Пожалуйста, всего доброго. Так, дагы бир жирненький заказ тугандар. 10 мүнөттө 2300 рубль. Азыр Домодедового заказ түштү. Түн жарымда, елки. Түн жарымда Домодедово. Бирок кеф менен берди, кеф мененчи. Кеф менен бергени хорошо болду да. 5,5 миң көргөзөт круиз. Домодедового центрден 5,5 миң көргөзөт. Арабтар окшойт да. Кресло менен заказ кылып турат, шабырап. О, бир-эки. Ана ондай ара мен алып чыгатабыз, карап тургула чемодандар. 10 та чемодан бар экен. Так. Ондай кылып ташып атабыз. Карагыла, да потолка. Чемодан салдык. Азыр канча адам чыгат эми билбейм. Азыр көрөбүз эми канчага берет. Так. Кеттик онда Домодедового алып келип таштадым. 40 минут, 45 минутта келдим, 5677 рубль болду. Ёлки я. 30 рубль майда чыкпай калса тап дейт да. Эмне жаман мелочь алып кене. 30 рубль тап дейт. Эшеге жок десем көнбөйт. Эмне. Ахмак. Ладно dedim, şaşpay turla gelesine dağı dedim. Koluma düşesine şaşpay gele dedim. Tak, gittik doğanlar. Domodedov'dan nari verip Oralı dağı. Kursak toyguzup turalı. Tişina, aeroport Domodedov, hiç kim yok. Tüm jarımda tem böyle. Gire turgan входты көргөзсөм өзү көнбөйт. Нет, последний вход. Последний входу жабык турат. А тачканы алып алат дагы. Кайра мен көргөзгөн входко барып кирет анан кийин.
Убакыт учкан куш экен туугандар. Түнү менен иштеп, ушинтип үйгө да келип калдым. 30 000 иштегече туугандар. Жан башка жанагынтип герзовый өтүк менен тепсең да сезбей турган болуп калды. Хоть кожадан эмес, хоть балекеттен болсо да сиденьяларың отура берсең, жан башын айласы кетип калат экен. Так. Бүгүн пятницага болгон биздин иш күнүбүз. Так. 7 заказ. 12-ге чейин 18.678 рубль болуптур. 12-ден кийин 6 заказ 12.070 рубль болду туугандар. 12-ден кийин. Таңкы саат 5:30. Саат 5 саатта эле 12.000 иштеп коюпмун. Итак эле Домодедоводан бер жака жөн эле пустой келдим туугандар. Заказдар мынтип шурудай болуп, только крупный заказдар, эч кандай мелочь жок. Өткөн күнү 25 000, андан мун 19 000 иштедим, кийин 25 000, кечеги күнкүгө 18.600 болуп калды. После обед саат 12-ге чейин. Бирок 12-ден кийин дагы 12 000 иштеп койдум туугандар. Ушундай. Так. Мынаки, о заказдарды карагыла. Шурудай болуп монтип тизилип турат. Могүндүкүн карагыла. Мына. 4 000, 3 000, 2 000, 1,5. Таза калганы бир заказдан ушу минимум 1,5 000 калат экен туугандар. Таза калганы. Так, уже бул айга канча иштеп койдум. Өткөндө 2-3 күн иштебей калып, бир кыйла калып кетти. 73 заказ, бир айдыкын эсептегенде 73 заказды 176 000 рубль болуптур. Бүгүн числого 17 болуп калды туугандар. Өткөн айда 355 000 иштеген экен. Ал 170 заказ болгон экен эле. Арасында бизнес класста бар. Элдердикин көрүп атам туугандар. Средний 600 000, жанагынтип потолок тырышып иштегендери круизде туугандар 900 000ге чейин иштегендер бар экен балдар. Билбейм, антип иштеш үчүн кандай робот болуш керек, мен ошо түшүнгөнүм жок, короче. Бирок күнүнө 20 000ден таза айланса болот экен күнүгө иштеп. Мен возможностьм болбойт эт. Аяка баш керек, бияка баш керек, балдар, тиги, бу, короче. Айта берсең арман көп. Но Кудайга шүгүр туугандар. Кудайга шүгүр, өтө жакшы. Өтө жакшы. Чен бизнеске карап нар жак бер жак болуп салпактагы эшигин ачып, түшүп жанагынта калгыча мондо эшигин тарс басып коюп, ачып иштеген жакшы экен. Эми бул менен эле баарыңарга В-класс алгы деп совет бербейм туугандар. Ар ким өзүнүн нарак берагына карайт, өзүнүн шартына карайт дегенде. Кышта эми суук келет туугандар, жамгыр жаайт билесиңер. Кышында вообще бизнес класста түшүп чыга берип, эшигин ачып жаба берип жанагы клиенттергечи. Үйгө келгиче путтарың суу болуп, мен былтыркы видеолорум бар. Путтарымы даже торговый центрлерге барып башка туфли алып, алмаштырып жүргөн күндөрүм дагы болгон туугандар. Айтор иш жакшы, эч нерсе албайм. Машинаны алганыма эч өкүнбөйм. Буюрса машина өтө жакшы, пока что эч кандай бир-эки нармеркелер бар, эми бул техника туугандар, техника. Обязательно, эми бул вечный эмес. Ардык нерсенин өзүнүн жанагындай жери бар. Бузулат, башка болот. Просто жакшы карап, жакшы кол менсе, жакшы туугандар. Ошондой. Анан кийин өткөндө мен биздин таксопаркыбызды айтып кийин өзүм номерим жазып коюм, биздин номерин жазып коюм деп эсимен чыгып калды туугандар. Билесиңер, биздин канча сом каналыбыздын канча сом деген еще подключашкага таксопаркыбызда бар. Эгерде иштейм деп биздин паркта уланып иштейм десеңиздер, самозанятый болуп иштесеңер да болот, парковый самозанятый болбой иштесеңер да болот. Бирок приоритетиңерди -20 кылып койсо туугандар, ойлогула, башка паркка өтсөм эле кайра ордуна келип калат деп. Жок, ордуна келбейт. Башка паркка өтсөңөр деле приоритетиңер -20 бойдон кала берет туугандар. Андыктан башка парктан башка паркка секиргендин толку жок. Эгерде биздин паркта иштейм десеңиздер, без самозанятый, парковый самозанятый болгондор 2,5%, парковый самозанятый болгондорго 1%, болбосо күнүнө 100 рубльдан, каждый заказдан 2 рубльдан ала турган тарифибиз дагы бар. Ал только парковый самозанятый болгондорго туугандар. Так обычный болуп иштейм дегендерге 2,5%. Jump деген приложениянын акчаларды чечет балдар. Мен да өзүм ошондон чечем. Круглосуточно иштейт. Вывод средств туугандар. 1% комиссия алат. Суткасына 50 000ге чейин акча чечсе болот. Каждый 5 мүнөттө 14 500 рубльдан. Буюрса баланска
балансты почти 300 рубльге калган болчу. Мынакей балансым бүгүн 23.422 рубль болду. Эки наличка заказым бар. Бирөөсү аэропортко, дагы бирөөсү бул жакта бир 2000 сомдук бир заказ болгон туугандар. Алдап атат дебегиле. Ошо менен бүгүн 30.000 рубльга иштеппиз туугандар. Азыр камераны алып туруп, топливо канча кеткенин көргөзүп коеюн. Так, топливо полный иштеп отчу туугандар, жарымынан көбү кетти. Топливочу. 424 километр жүрүпмүн, 13 саат. Бүгүнкүгө 13 саатта туугандар, 13 саатта 30.000 сом менимче нормально. Ушундай туугандар. Эгерде ким канча сом таксопаркына уланып иштейин деп турган болсо, WhatsApp номерди могу жерге жазып коем. Права СТС'нин 2 бети телефон номер жөнөтөсүңөр. Диспетчерге айтам, тарс улап берет, ишти кыла бересиңер туугандар. Ушундай ийгилик барыңыздарга. Эмки видеодо көрүшкөнчө.